Мен билемин, мен көмүркенде иштегенмин. Бул эмне дегенин мен билемин. Ачык эле айтып коеюнбу? Мынандай көмүр жагыш керек берди. Жар эшик жагыш керек. Бул күкүм болот. Мындай силерге алып келип бергенде ала бересиңерби? Мусорду алып келип берсе да аласыңарбы? Кана тазалык. Элге ушундай мамиле кыласыңарбы? Ушул шартпы? Ушул жерде отурушабы? Ушундайдан эл наразы болот да. Канча убакытта чечесиңер? Бир айга аракет кылабыз. Аракетти башка жерде кыласыңар. Бу жерде кылыш керек. Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев Нарын областына болгон иш сапарынын алкагында Ат башы райондук сотуна барды. Чыгарган чечим өкүмүңүздөрдүн канчалык деңгээлде сапаттуу кабыл алынып атышы, мөөнөттү бузуу менен канча иштериңиздер каралган, бул багытта көрөлү дегенбиз. Негизи азыркы учурда өзүңүздөргө маалым болгондой, элдин сот тутумуна көз карашы салкын экендигин баардыгыңыздарга маалым. Туурабы? Ошол таризде кандай иш алып барып атасыздар? Элдер менен кандай тыгыз мамиледе? Сиз райондук соттун төрагасы экенсиз. Ушул боюнча айтып берсеңиз, азыркы абал, соттун абалы боюнча. Сот кызматкерлери менен болгон жыйында жергиликтүү соттун материалдык техникалык базасы, иштерди кароонун сапаты, кадр маселеси сыяктуу актуалдуу маселелер көтөрүлдү. Жалпы жыйында жакында республиканын бардык сот имараттарында жарандардан туруктуу түрдө сурамжылоо баштала тургандыгы айтылып, алы түшүндүрүлдү. Жарандар, каалоочулар кандай өзүнүн пикирин таштаганы ошондой шартта түзүлгөн. Бул деген ар бир элге төрагадан тартып, эң төмөндөгү кызматкерге чейин кандай мамиле кылып атышат. Ушул жерде элге шарт түзүлдүбү? Же түзүлгөн жокпу? Бүт ажатканага чейин бардыгы шарттар түзүлгөн да элге. Же түзүлгөн эмеспи? Түзүлгөн бар. Барбы? Бар. Азыр көрөбүз кыдырып өткөндө. Ушундай багытта ушул нерсе иштелип чыккан. Анын башкы максаты сот кызматкерлери менен элдин ортосундагы мамилени жана иш процессин жакшыртуу болуп саналат. Бул боюнча жалпы жыйындын жүрүшүндө маалымат айтылып, сот кызматкерлери аны иш жүзүндө карап көрүштү. Жалпы жыйындан кийин Медербек Сатыев сот кызматкерлеринин, сот аткаруучулары менен сот приставтарынын эмгек шарттары менен таанышып, имараттагы түзүлгөн жагдайларды карап чыкты. Мында айрым кызматкерлердин өз милдеттерин так билбегендиги сынга кабылды. Жоктон актап койбойсузбу, судья экенсиз. Өзүңүз келет. Кичине эме болуп жатат, көрдүңүзбү? Кичине актаттырып коюңуз да. Суббота, воскресенье эле актап коюшат. Эми жаңы зданияга качан көчөбүз деп, ал качан бүтөт, ал бүткөнгө чейин аларды иш жумушуңузда таза отурган өзүңүз келе мындай жакшы болсо керек, ошол жагын карап коюңуз. Өкүм чечимдердин көчүрмөлөрү убагында берилип атабы? Андай факттары жокпу? Бербей коюп, чозуп. Ошол жагын камсыз кылыңыз да. Сиз кимсиз? Тренапарттан жетектөөчү. Текшерүү менен келдимиз. Ушу 9 айда иштеген. Саламатсызбы, сиз кимсиз? Берде ким отурат? Сиз, Келиңиз, туруңуз. Ишти жакшы эле алып барып атасызбы? Канча категория бар аткаруу өндүрүшүндө? 13 категория. Өндүрүшүңүздөрдү 13 категория бөлдүңүздөрбү? Көрсөтүм, көрсөңүз. Кандай тартипте? Азыр юридический тарап менен эле госпошналар калды. Кимде калган аткаруу өндүрүштөр? Анан алименттер бар. Калган өндүрүштөр аткарылды. Тактап, ревизия кылып, фондко түшө турган түшүрүп, баарын тактап, жашына эме кылып коюңуз. Макулбу? Мына шкафты ар бир сот аткаруучуга 13кө бөлүп, 13 категория бардыгы өзүнүн категориясы менен турсун. Мен түшүнүп атам, графигиңиз барбы?
иштөө графигиңиз күнүгө эмне менен иштейсиз? Бул эмне? Бул эмне? График, выезд. Ушундай иштейсиңер. Кана сот аткарчыларыңыз каяка кетти? Качан кабыл алат ошо графикте? Департаменттин башчысы. Бул эмне деген көрүнүш? Сизге айтылды беле? Качан айтылды эле? Ушу графиктер түзүлсүн, иш графиктерди. Мындай эле эме. Жок, качан айтылды эле? Качан айтылды эле? 2 жыл мурун айтылды беле? Көрдүңөрбү? Кандай мамиле кылып атасыңар? Анан кантип сиз өзүңүз ушуларды талап кылгандан кийин кантип жетекчи болуп жүрөсүз? Түшүндүңөр да. Мунун бардыгын соответствие келтирип койгула. Жумгала райондук сотунда маалыматтарды сактоочу сервердин талапка ылайык сакталбагандыгы аныкталып, төрага Сатыев тез арада аны жоюу тапшырмасын берди. Мына сервер турабы? Же эмне болуп атат? А эмне каякта карап атасыңар? Бул сервер канча турат? Канча турат? Кымбаты. Өзүнчө бөлмөдө муздак туруш керек. Бу жерде канча болуп атат? Градус. Бул канча градустан ылдый болуш керек? А биякта канча градус? Муну азыр иши 18 градус, азыр 18 градуста отурасыңар. Эмне болуп атат эми? Муну күйгүзөбүз да, туурабы? Мындай абалда. Бул көпкө чыдабайт да. Ким жооп берет? Сиз жооп бересизби? Же сиз жооп бересизби? Так. Департаменттин башчысы. Бул кандай турат? Сот аткарчыларынын сервери кандай турат? Өзүнчө ушундай турабы алардыкы? Ушундай абалда да. Башынан серверди как положено, ошол положениясына көрсөтүлгөндөй кылбайсыңарбы? Канча убакытта чечесиз? Төрага, буга көңүл бурубуз. Бул мамлекеттин мүлкүн эмне? Күйгүзүп коюп кете бересиңерби? Ким жооп берет буга? Бул эмне деген кайдыгерлик? Ушинтип отурсак, качан биз алдыга жылабыз? Бар нерсени жок кылып отурасыңар. Мынандай абалда иштебеш керек бул. Износ болуп, мунуку төмөндөп атат. Муну жок кылып аласыңар бул серверди. Канча убакытта чечесиңер? Канча убакыт? Бир айга аракет кылып, Аракетти башка жерде кыласыңар. Бу жерде кылыш керек. Бул мамлекеттин мүлкү болот. Бул арзанда турбайт. Бул аябай кымбат сервер. Протоколго киргизип койгула. 1 айлык мөөнөт жаңы жылга чейин чечип койгула. Эгерде ушуну кылбасаңар, мына түшүнүк кат жазгыла, болду, мен мындай кызматкерлер менен алыс кетпейбиз. Азыр реформа болуп атат. Анан кийин силер мына 3-чү районуңузда менен сөз угуп келе атасыз. Мындай болбойт. Ушуга сиз алыңыз. Мына областтык соттун төрагасы сиз турасыз, мыналардын бүт контролго алыңыздар. Бул жак. Так. Бул иштер, болсо обработка иштер макароптарда, жылмен бөлүнгөндө. Голометр залсы сегмент барса. Бияк болсо уже обработканы эле. Уже жылдар менен белгилеп коебуз да. Кайсы жылдары ошол иштердин болуп кетчү. Жаңы иштер 22-23. Бияк болсо карточкалар. Ну, архивиңиз таза экен. Бирок электрондук архивге өткүлө. Ооба, обязательно. Мына областтык жетекчиге айттым, өткүлө. Мына урматтуу төрага, мына сервер кыла турган бөлмөңүз. Түшүнүп атасыздарбы? Бүт серверлер бияк которгула. Мына бар экен го. Биякта эмне кармап атасыңар? Караңгы киргенине карабастан төрага көмүр сакталган жайды жана эл үчүн түзүлгөн шарттарга чейин карап, кемчилдиктерди тезинен оңдоо талабын койду. Ушул сапаттуу көмүрбү? Кандай дейсиң? Мен мындай эле айтып коеюн, муну штып дейт. Муну орешек дейт. Мынандай жок го. Бул эмне деген көмүрдү алып келгенсиңер?
бүт штыптарды алып келип алыпсыңарбы? Улам Күкүм. арасынан деметип алып атышат. Эмне кылып алып атат? Арасынан да иргепчи. Эмне биз отходторду жагышыбыз керекпи? Чурап атканда. Жок, чүрүп атканда карабайсыңарбы? Прием передачаны кабыл алдыңар да силер. Анан ушуну кабыл алдыңарбы? Мен билемин, мен көмүркенде иштегенмин. Бул эмне дегенин мен билемин. Ачык эле айтып коеюнбу? Мынандай көмүр жагыш керек берди. Жар эшик жагыш керек. Бул күкүм болот. Мындай силерге алып келип бергенде ала бересиңерби? Мусорду алып келип берсе да аласыңарбы? Мына мусор сымал. Мен ачык эле айтып коеюн. Мына 5-6 тонну терип алыпсыңар. Көрдүңөрбү? Терип алып ушудан жагып атышат. Ким жагып атат? Качыгар ким? Мына ушинтип бөлүп алып жагып атат. Азыр калганы күкүмдөр калып атат. Бул сапатсыз көмүр. Вот ушу жаатта текшергилечи. Кана тазалык. Эмне элге ушундай мамиле кыласыңарбы? Кана тазалап турбайсың? Кана убырса? Ушулбу? Сыртта отургучу Жок, суукта болсо деле коюп коюш керек. Беседкага мындай беседка коюп, үстүн жаап, ушул шартпы? Ушул жерде отурушабы? Я, кана? Кана түзүлгөн шарт? Кана? Ушундайдан эл наразы болот да. Биз өзүбүз ушундайга повод берип атабыз. Анан эмнени анан башка эмени элдерден эмнени дагы анан ушундай наразычылыкты күтсө болот да. Канча убакыт оңдойсуңар? Аны айтыла. Протоколго киргизиле. Түшүнүктүү. Биякта эмне? Жолдошторго нөмірчі Месват Успекова. Эркин туруңуз. Эмне кызмат аткарасыз берди? Сот имаратын кайтаруу. Суткасы менен бир сутка иштеп турабыз, 2 сутка эсебабыз. Мындай наружный камералар бар, ону болгон жагынан көрүп турат. Бул зданиянын аркасы, бияк жагы. Бул аркы көчө жак. Бул коронун ичи болуп калат, бул могу эшиктин асты көрүнүп калат. Имараттын баардык тегере чети көрүнөт, Көрүнөт, баары жакшы көрүнөт. Ичиндеги баары. Тартип бузуулар каталган жокпу? Тревожный кнопкаңыз каякта? Тревожный кнопканы ошой. Эмнеге аякта турат? Ыңгайлуу туш керек? Туш келди киши келип басып ийбейт да. Анан өзүлөр ошо тууралап койгондо сушак болуп калды да. Ал элге мындай көрүнбөй туруш керек деген да. Көрүнөт. Өзү ошондой орнотулат да. Ошо өзүлөр коюп кеткен ушундай болуп калды. Караткылап. Эмеге положениясына туура келиш керек, кандай туруш керек булар.